Салам достор, мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн мына Люксор деп аталган китеп дүкөнүнүн жанында турамын. Бул Прагадагы ушул соода борборлорунун арасында турган китеп дүкөндөрдүн бирөө гана. Мындай китеп дүкөндөрдөн абдан көп экен. Эми мен муну көрсөтүп берүүмдүн максаты азыр бүгүнкү биздин Маданият министрибиз Азамат Жаманкуловдун кайрылуусуна жооп беретинде болот десем болот. Бүгүн Маданият министри Азамат Жаманкулов бир жакшы демилге менен чыкты. Ал быйыл Кыргызстан казынадан 16 миллион бөлүп, ошол жаңы китептерди чыгарууга жумшайт деп айтты. Ошол үчүн элге кайрылып, ал кандай сунуштарды берет элеңиздер, кандай китептерди чыгарсак болот деген сөздү айтып атат. Мен азыр эле өзүм сунушумду айтар элем. Азыр мисалы бизде Байдылда Сарнагоевдун, Мидин Алыбаевдин, Алыкул Осмоновдун кол жазмалары табылды деп жүрөбүз. Ушундай сөздөрдү угуп калабыз. Эгер ал сөздөр чындап эле болгон болсо, ошолордун кол жазмасын китеп кылып чыгарса, алардын ошол биз билбеген, биз окубай калган китептерин дагы окусак дейт элем. Андан сырткары азыр ушул дүйнөлүк адабияттан, дүйнөлүк китеп базарында бестселлер болуп аткан китептерди дагы атаңыздар дептир. Азыр Европа мамлекеттеринде көбүнчө Мишель Обаманын китеби бестселлер болуп атат. Балким ошол китепти, ошол замандан артта калбай, ошол китепти которуп чыкса болобу деп ойлойм. Анан эми Кыргызстан менен Европаны айласыздан мен салыштырганга туура келип атат. Себеби Европада ушул Чех өлкөсүндө болгону 10,5 миллион калкы бар. Бизден болгону 4 миллионго көп чектер. Булар өтө чоң, өтө улуу калк эмес, бизге окшогон өздөрүн чакан элбиз деген элдердин бири Европадагы. Муну ушул өлкө, мен азыр шпаргалка менен даярданганмын. Бир жылда ушул өлкөдө 57 миллион китеп сатылат экен. 57 миллион китепти сатып алуу үчүн андагы айланган акча 11 миллион крон болот экен. Ал акча Кыргыздын Америка долларын алганда 50 миллион болуп калат. 50 миллион акчаны сомго которуп алыңыздар. 50 миллион акча өз негизи мен жөнөкөй эсебим боюнча бул 50 жап-жаңы мектептин акчасы. Чектер өздөрүнүн чөнтөгүнөн коротуп, жыл сайын китеп сатып алууга 50 миллион акча бөлөт экен. Эми азыр мен кирип ушул Люксор дүкөнүн көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Бул дүкөн Чехиядагы эң чоң, эң ири дүкөндөрдүн бири. Бул жанагы бардык эле жерде ушул Люксор деп аталган китеп дүкөндөр бардык эле жеринде бар Чехиянын. Анан китептердин көбү мындай чех тилинде. Азыраак бөлүгү англис тилинде экен. Мен азыр алардын проценттерин жакшы билбейм. Канча пайызы чех, канча пайызы орус, канча пайызы башка тилдерде чыгарым. Бирок көбүнчө буларда бир 90% чех тилинде чыгат экен. Байкашыма караганда. Азыр биз кирген жерибиз бул балдар адабияты турган жер окшойт. Буларда балдар адабиятына дагы абдан көп көңүл бурулат. Жомоктор ушул балдардын эмесине мыналар мисалы мына китептердин бардыгы балдар адабияттары мисалы. Мыналар. Азыр мен дагы көрсөтүп беремин. Эми муну Кыргызстанга салыштырганыбызда, Кыргызстанга өтө эле бир асман менен жердей болуп калат экен. Такыр эле мындай бири-бирине дал келбейт. Азыр ушул жердеги бир эле соода дүкөндөгү, мисалы биздин бир эле Азия молдогу дейли. Ошол Азия молго окшогон бир эле дүкөндө 3 кабат ушул жалаң китеп дүкөн экен. Башка дүкөндөр бар, башка дүкөндөрдөн сырткары өзүнчө Азия молдун ичинде 3 кабат китеп дүкөн бар деген сөз да. Ал китеп дүкөнүнүн абалы мындай. Чоң, абдан чоң. Мен азыр биринчи кабатынын ортосунда турам. Буларда китепке болгон сүйүү абдан күч экен. Анан бир жылда 57 миллион китеп сатылат деп атат. 57 миллион китепти булардын калкына ошол 10,5 миллионго бөлсөңүз 5-6дан китеп туура келет экен ар бир адамга. Демек ар бир чех жараны жылына 5-6 китеп сатып алат экен.
Кыргызстанда кандай? Кыргызстанда биз ошол канчадан китеп сатып алабыз? Биз бир жылда канча китеп окуйбуз? Ошол жагын дагы эске алышыбыз керек экен. Себеби мисалы бизде мынтип биз кыргызбыз, биз кыргыз тилин сакташыбыз керек, биз деген улуу элбиз деп сүйлөгөндү жакшы көрөбүз, бирок улуу эл катары жалчытып бир чыгарма жазганды өнөр кылып, бир кесип кылып аркылай элекпиз. Бизде котормо жааты абдан начар. Мисалы ошол жаңы адабияттар чыкканда жакшы котормолор чыкпайт. Мисалы биз Роза Отунбаеваны жаман дейбиз, бирок ошол эле учурда Роза Отунбаева гана, ошол Роза Отунбаеванын фонту дүйнөлүк адабияттан Мао Цзедундун китебин которту, мен билгенден. Черчиллдин китебин которту. Мына ошол жаман деген кишилерибиз ошентип мен билгенден 2 китеп которту. Анан дагы бир кишини биз абдан жаман көрөбүз кыргыздар. Бул Олжобай Шакир деген. Олжобай Шакир Кыргызстанда ошол жазуучулардын башын бириктиргенге, алардын чыгармаларын алып чыгып, аларды мындай элге таанытканга, алардын чыгармаларын элге талкууга койгонго, бирөөнү сындатып, бирөөнү мактатып, кыскасы ушинтип талкуулатып атат, алардын чыгармаларын таанытып атат. Аларды вообще деги эле адамдарды китеп окууга көндүргөнгө аракет кылып атат. Өзү аялы экөө чыгып алып балдар үчүн жомокторду да окуп берип атат. Ушул жагынан алганда, ошол биз жаман деген Олжобай Шакирчелик, жаман деген Роза Отунбаевачалык эч кимибиз мындай бир чыгарма жазып, китеп жазып, же ошону бир китеп окууга, китептерди тааныштырууга аракет кылбай атабыз да. Бирок биз бардыгыбыз аларды жек көрөбүз дагы, өзүбүздү алардан бийик көрөбүз. Мен антием саясатка киришким келбейт, дагы бир маселени айткым келет. Мына биз мисалы китеп жөнүндө сүйлөгөндө, билим жөнүндө сүйлөгөндө деги эле бирден нерсени эске алышыбыз керек. Биз кыргыздарда мына китеп палатасы деген бар экен. Китеп палатасы сайты бар экен, сайтында эч нерсе жок экен. Китеп палатасы жөнүндө мен эмелерди издеп, маалыматтарды издеп таппай койдум ушул жерде отуруп интернеттен. Анан улуттук статистиканы карадым. Ушул чектердин статистикасына салыштырайынчы деп карасам, улуттук статистикадан ошол китеп жөнүндө маалымат жок экен бизде. Бизде бүт улут бойдон саясатка көңүл бурат экенбиз, бирок китепке көңүл бөлбөйт экенбиз. Айтайын дегеним, мисалы ошол улуттук статистикага кирсеңиз, улуттук статистикада ошол сизге бир керектүү маалымат жок да. Азыр мына экинчи этажга көтөрүлүп көрөлү. Ичинде мондай эмелерди коюп коюптур. Эскалаторлор менен чыгат экенсиз. Ошол улуттук статистикада канча китеп чыгып атат, канча китеп сатылып атат, канча окурман бар, Кыргызстандын китеп базары барбы, Кыргызстандын китеп базарында канча акча айланат, ошого окшогон маалыматтар деги эле жок экен. Канча котормо бар, канча китеп которулуп атат, канча жазуучунун жаңы китеби чыгып атат, жаңы чыгармалар чыгып атат, ал жөнүндө улуттук бир дагы маалымат жок. Ушундай кыскасы. Бирок бизде чоң-чоң маданият министрлиги деген сыяктуу чоң эмелер бар. Мекемелер бар. Так. Мына жакта мына спорт дейт. Спорт жөнүндө ушунча китеп бар экен. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр, абдан эле кең. Мен азыр жумуштан кийин саат 7-8 болуп калган учурда келдим. Мынакей. Ушунун баары китеп. Медицина дейт. Право дейт. Право. Захрада. Право дейт. Көбүнчө буларда чех тилинде экен. Биз бир нерсени көбүнчө унутуп калабыз да. Биз улутчул болгубуз келет. Бирок улутчул болуш үчүн, улутту коргоо үчүн биринчи кезекте тилди коргош керек да. А тилди коргоо үчүн адабият керек, адабиятты жандандырыш керек. Адабиятты жандандырыш үчүн баары бир китепти көбүрөөк жазышыбыз керек, көбүрөөк чыгармаларды жаратышыбыз керек. Мына ошол чыгармалар аркылуу элдин тилин, элдин дилин, элдин дүйнө таанымын кеңейтишибиз керек. Эми ал үчүн кайра эле китеп керек. А китеп үчүн акча керек. Акча үчүн биз коррупцияны жоюшубуз керек. Кайра эле келип туруп бардык тема ошол коррупцияга келип такалат. Айла жок такалат. Себеби коррупция жоюлса, элдин биринчиден маанайы өзгөрөт. Элдин келечекке болгон үмүтү жанат.
келечекке болгон үмүтү жанган жаштарда китеп окууга болгон бир кесип алууга болгон бир шыктануу пайда болот. Анан табигый түрдө адамдардын мындай бир кирешеси дагы көбөйөт. А киреше көбөйгөндөн кийин адамдар коркпой үркпөй барып тартынбай мен макарон алам дебестен макарон алуу же болбосо бир күрүч алуу, май алуу проблема болбой калат. Китеп алуу проблема болбой калат. Азыр мисалы көптөгөн кыргыздарды мындай карап көрсөңүздөр, бизде бир жагынан алганда экономикалык жагыбыз бар. Ошол эт алайынбы же китеп алайынбы десең, кой андан көрө эт ал деген маселе бар да. Бул деген курсактын ачтыгын далилдейт. Бирок ошол эле учурда кыргыздар абдан тойду көп өткөрөбүз. Тойго бөлгөн акчабыз абдан чоң акчаны бөлөбүз той тамашага. Бирок китепке акча бөлбөйбүз. Китепке акча бөлбөгөндүктүн айынан ошол мисалы ууруну ууру дебей, туураны туура дебей, ушу алданып басып жүрөбүз. Себеби ким кооз сүйлөсө, ким жакшы сүйлөсө, же болбосо ким 1000 сом акча берсе, ошону ээрчип кетмей адатыбыз бар. Муну тартынбай эле айтканга туура келип калды эми. Буга чейин эми кой эми ушул жанагы өзүбүздө эле уруша өрбөйлү деп мен айтчу эмесмин, акыры айтканга туура келип атат. Мен азыр айтчу болдум ушуну. Анан китеп дүкөндөр боюнча эми Прагага салыштырсаңыз, Праганын көчөсүндө жөн эле кетип атсаңыз, китеп дүкөндөргө кабыла бересиз. Ар жеринде китеп дүкөн бар. Анан бизде болсо китеп дүкөн Ошто мисалы мен билгенден 2 эле жерде бар. Анан мынакей азыр мен дагы бир нече китептер көрсөтөйүн. Азыр Ошто болгону Раритет деген китеп дүкөн бар. Раритет деген китеп дүкөндү аралап көрсөңүз, кыргыз тилиндеги китеп дээрлик жок ал жерде. Болсо дагы бир саналуу гана китеп бар. Бишкекте дагы мен билгенден Раритеттин 5 эмеси бар экен, дүкөнү бар экен. Сайтынан карадым. Анын тагдырегин билбейм. Бирок бир жолу бирөөсүнө киргенмин. Ошондо бир дагы кыргызча китеп көргөн эмесмин. Биз кыргыздар деп эле көкүрөктү кагабыз, бирок бир ошол китеп дүкөндө бир кыргызча китебибиз жок болуп аткандан кийин кайсыл арыбызга, кайсыл намысыбызга биз бакырабыз дейм да, мен түшүнбөйм ушуну. Анан Нуска деген китеп дүкөнүбүз бар. Биздин Кыргызстандын вообще дегеле кыргыз улутунун бетин жаап отурган, ошол бетке кармай турган бир гана Нуска деген китеп дүкөн бар экен. Ошол жерде кыргызча китептер сатылат. Бирок акыркы жаралган чыгармаларды карасам, жана элге өтө алынган, элдин арасында өтө таанымал болгон китептерден, өтө көп талкуу жараткан китептерден болгону бирөө эле кайсыл болду? Жанагы Агындылар болду, Шайлообек Дүйшөевдин. Анан жанагы 90-жылдары чыкса керек эле Бриллиант жылан болду. Андан башка бизде чоң талкууну жараткан, чоң бестселлер болгон китеп дегеле жаралганын мен көргөн жокмун да. Андан башка эми Кожокелди Култегиндин китеби чыкты. Бирок алар дагы аз санда, аларды дагы көбүбүз окуп айтабыз, көбүбүз билбейбиз. Олжобой Шакирдин бир китеби чыккан, мен билгенден. Анан азыр анча-мынча жанагы бир дүйнөнүн, бир өлкөнүн тарыхы деген сыяктуу китептерди чыгарышкан, бирок ал китептерди мен арасынан кээ бирин окуп калып атам, кээ бирин окубай атам. Анан дегеле китеп жазуу боюнча азыр биз китеп жазууну бир эле жазуучуларга жүктөп койгонбуз, бирок жазуучулардын акчасы жок. Аларды китепти жазган менен сатып алган адам жок. Бизде сатып алуу, ошо китеп окуу маданияты дагы жок. Анан сатып албасаң, жазуучуга акча каяктан түшөт? Жазуучунун башка тирилиги жокпу деген маселе. А ошол эле учурда бизде байлар бар. Бизде байлар азыр саясатчылар. Негедир саясатчылар бизде бай? Анын себебин өзүңөр жакшы билесиңер. Эми саясатчылардын арасында мына азыр Атамбаев түрмөдө отурат. Атамбаев китеп жазып атабы, жазбай атабы? Жазыш керек ошол, бекер отурбай. Отунбаеванын бийликтен кеткенине кыйла болду. Отунбаеванын китеп жазганын, ошол мемуар жазганын мен уга элекмин. Ал дагы жазыш керек. Ал өзүнө азыр бир нече суроолор бар, ош окуясы боюнча дегеле Кыргызстандын өнүгүшү, мына 90-жылдан берки Кыргызстан эгемендүү болгондон берки активдүү саясатта жүргөн адамдардын бири ошол Отунбаева. Мисалы Отунбаева эмне үчүн мемуар жазбайт мисалы? Мен анын мемуарын көрө элекмин.
Адахан Кимсанбаев мисалы, Мадумаров. Адахан Мадумаров ошол акыркы бир 10 жылдан бери саясатта жок. Ал бекер жүрөт. Мындай алганда көчөдө жүрөт десек болот. Ал киши эмне үчүн китеп жазбайт? Жазсын өзүнүн жанагы ошол саясаттагы каталарын жазсын, алдангандарын жазсын, жеңиштерин жазсын, кааласа мактанып жазсын, кааласа бирөөнү жамандап жазсын, бирок жазыш керек да. Жазса анан кийин эл окуп алып туруп, андан жыйынтык чыгарууну ал элдин өзүнө коюп берет элек. Мына ошондо алар элдин көзүн ачканга, элдин бир саясий баамын, саясий таанымын көтөргөнгө ошондо алар жардам берген болот эле. Ошондо алар салым кошкон болот эле. Ошол азыркы чоң үлкөн деген саясатчылардан көрү, мисалы 30 жылдан бери мен Кыргызстан саясатында жүрөм деп мактанган саясатчыларга караганда, Базарком деп мазактап аткан Мырзахматов дагы бийигирээк экен деп калдым. Себеби Мырзахматов жанагы башынан өткөргөн бир чоң окуя болду, ал Ош окуясы. Ош окуясы бүтөрү менен чыгып туруп, өзү жазбаса дагы, башка жазуучуну жалдап келип болсо дагы китепти жаздырып койду жанагы мен издеген чындык беле? Ушул мен издеген чындыкпы же? Мен издеген чындык болуш керек, мен аты эсимде жок, ошол китепти жазды. Мен анын үзүндүлөрүн окудум, толук окуп чыга элекмин, китепти ала албадым. Мен анын гезиттерден, ошол сайттардан ошол китептин үзүндүлөрүн гана окуп калдым. Бирок ал жалганды жазса, жалган экенин эл өзү аңдап алмак. Өзүн мактап жазса, ашыра өзүнө өзү мактап жазыптыр деп аны дагы эл өзүбүз ылгап алмакпыз. Элге ошол укукту беришибиз керек да. Элге ошол мүмкүнчүлүктү беришибиз керек да. Мен ошону эле айткым келет. Анан биз жанагы мактанып атабыз. Мына биз кыргыздарды сактап калалы дейбиз, кыргыз тилин сактап калалы дейбиз. Мындай сүйлөсөк, кыргыздын чындап эле бир чоң көрмандай болобуз. Бирок көрман болуп жөн эле монтип көкүрөктү каккылай бербей, эми китеп жазышыбыз керек да, биз кыймылдашыбыз керек да. Мына мондо мисалы мен деле азыр ашыкча сүйлөп койдум окшойт. Мына жерде азыр китептер менен тааныштырганга дагы өтөйүн.